Тоо гүлүнүн сулуулугун, нары табигаттын сыйкырдуу кооздугун жан дүйнөсү менен сезип, ойго терең поэзиялык чеберчилик аркылуу калкыбызга таанымал болгон, көркөм сөздү кастарлап, жандуу чыгармаларында улуттук колоритти классикалык ыкмага айкалыштырган, ташкындаган талантынын таасындыгын жагымдуу ырлары тастыктаган, кайталангыс жаңычылдыгы, башкалардан өзгөчөлөнгөн кара күчү менен акыл эмгеги айкалышкан поэзия дүйнөсүнүн чолпон жылдызы, Ала тоодон чыккан алп акын Турар Кожомбердиев 80 жашка чыкмак. Бирөөнүн мактоосуна мажбур болбой, ырлары так өзүндөй элди ойлой, жылытат муундардан муундарды түбөлүк оточпөгөн коломтодой. Элеси көз алдымда опол тоодой, таланты да, ырлары да дал ошондой. Ошол ыр жана бермек жүрөктөрдө түбөлүк оточпөгөн коломтодой, деп өз кезегинде Анатай Өмүрканов Турар Кожомбердиевке баа берген. Адамга тагдыр берген бирдей үлүш, эки кол, эки кулак ырдоо күлүш, бирок да эң бир кыйын акыныңдын жүрөгүн көкүрөктө алып жүрүш. Чын эле, акындардын жүрөгү бир башкача белем. Анткени алар терең ой сезимдерди жүрөгү менен кабыл алып, аны камырдай ийлеп, сөздөрдүн, ойлордун күлүн терип, аны аздектеп шурудай тизишет. Зор Турар аганын алып жүрөгү гүлдөргө келгенде, сүйүүгө келгенде, достукка, бир туугандыкка келгенде ушунчалык назик, ушунчалык сезгич болгон. Ал жашоого, тирүүлүккө болгон зор сүйүүсү, кумарлануусу менен ар бир жандуу жана жансыз затты өзгөчө кабыл алгандыгында, ага бөтөнчө маани бергендигинде. Бүркүттүн баатырдыгын жазыш оңой, бүркүттөй баатыр болуш өтө кыйын. Гүлдөрдүн көркүн жазыш оңой нерсе, гүлсымал жыттуу болуш өтө кыйын. Табиаттын акын төрөлгөн ак жаркын таңы, атамекендик аламат согуштун башталган күнү экен. Жамандык менен жакшылык тогушкон, өмүр менен өлүм улуу салгылашка түшкөн, жарыкчылыктын ошол каргашалуу көз илмеминде акын Турар аганын өмүр жолу башталган. Тоо арасы керемет көркүнө келип, гүл жыпары аңкыткан жашыл майсаңы белден буралган 1941 жылдын толукшуган айы 22 июнь күнү эле. Турар төрөлгөндө ырымдаган апасы, балдары токтобой 3 кыздан кийин төрөлгөн уулун аман эсен турар бекен, өмүрү узун болсо экен деп тилеп турар коет. Күтөрөгөн колхоздун жылкысын оттуу жайлоого айдаган жылкычы атасы Кожомкул, көч башындагы ат үстүндө бешик өңөрүп, энеси Гүлнар көч менен кошо агылып барат. Мен тоолордо төрөлгөм, мен тоолордо көгөргөм, ат үстүндө эмизип, апам бешик өңөргөн. Агын суулардын мекени, асыл байлыгы жайнаган Сары Өзөн чүйдүн бир өңөрүндө, ак чокулуу Ала тоонун адыр колоттордун этегинде жайгашкан Сары Булак деген айыл бар. Акын Турар Кожомбердиев ушул айылдын кулуну. Энеден эрте ажыраган 4 жашар Турар 3 эжесинин ортосунда калат. Бир жагынан топ жарган тентек, эрке, шок болсо, экинчи жагынан ак көңүл, ишенчек, жандан башкача жароокер болгон. Жаш кезимде көрбөй калдым энемди, тентек чыктым, эч бир билбей ченемди. Бирок дагы мага колуң тийген жок, бир жолу да уккан жокмун жемеңди. Таңдан кечке чаңды кечип колоктоп, кеч киргенде апаке деп шолоктоп, эстен кетпес сал билегиң атаке, эки бутум эл жатканча сороктоп. А мен болсо баягыдай тентекмин, а мен болсо баягыдай ченем жок. Сен айтчусуң, катыгыңды берерге, кантем эми көөнүң калат, энең жок. Энесинен кийинки улуу эжекеси Уулча энесиндей тарбиялап өстүрүп чоңойтот. Акын эжесине экинчи энем Уулчага деген ыр жаратканы бекеринен эместир. Сен билесиң, карамды дагымды, бул дүйнөдө сен ачкансың багымды. Качан болсо энем болгон эжекем, көрө билдиң жалаң жакшы жагымды. Эң көп оон жараткан Турар аганын ырлары: түнкү серенада, күн чыгышым, кайдасың сен, арча бешик, толкундар, алгач сүйүүм, ысык атарашан, энем менен атама, жаңы жылды тосолу жана башка ырлары бүгүнкү күнгө чейин эл ичинде ырдалып келет. Эне, коломто, от тууралуу көп жазып,
эне мээримин, эне сүйүүсүн элестүү чагылдырган бир гана Турар агага таандык. Нукура акын, чексиз таланттын ээси Турар Кожомбердиевдин ырлары элдин жүрөгүндө түбөлүп жашай бермекчи. Соо болсун айда, күн да, тала дагы. Соо болсун чал кемпири бала дагы. Соо болсун ини, жеңе, ага дагы. Күн нуру тийип турсун араңарда, мага дагы.